Assalamu alaikum kızlar, kandайсыңар? Бүгүн өткөндө жасаган фонубуз бар эле го, ошого сүрөткө тартуу боюнча сабак болот. Мына ошол фонубуз бизден жарымынан азырагын ушинтип дубалга скотчтоп койдум. Жакшыраак скотчтойсуздар болсо чыгып кетет. Бул жагын бокал менен скотчтоп койдум. Эми ортого тортубузду же пироговузду коебуз. Мен азыр ушуну коюп тартам. Бул чизкейк фисташковый. Мынакей көрдүңүздөрбү? Эгерде торт кое турган болсоңуздар, жарымынан өйдөсүнбү өзүңүздөргө карап, ылайыкташтырып, дубалга жабыштыра аласыздар ушинтип скотч менен. Эми буну кантип видеого тартабыз? Биринчи видеону өтсөк, телефонду сөзсүз түрдө экранын салфетка менен арчыбыз. Кургак салфетка менен экраныбызды тазалап алгандан кийин биз эки учурда тартканга аракет кылышыбыз керек. Асыр менен шамдын ортосунда, анан эртең менен саат 10-11, эң уза 12 чейин тартсаңыздар, ошондо без эффект сонун болуп чыгат. Монтаждын кереги жок, тартып туруп ошол бойдон киргизип койсоңуздар болот. Мен көбүнчө ошол убактарды тартамын. Эми кыздар сүрөткө тартабыз. Сүрөткө тартканда кантип тартабыз? Болушунча ортодо туруш керек. Биздин тортубуз же пироговуз, чизкейкибиз. Мен чизкейк деп сүйлөй берейин кыздар. Мына чизкейкибиз ортодо турат, үстү түбү эки чекеси бирдей. Ашыкча эч нерсе болбош керек кыздар. Өтө эле балжыратып ар нерсени кое бербеңиздер. Кааласаңыздар, сиздерде ушундай фон жок болуп кала турган болсо, анда айнекке коюп тартсаңыздар болот. Жана орустардыкын көрүп атасыздарбы? Айнекте эле партасы бар бул жакта. Ашыкча өтө эле нерселери жок. Ортодо кылып тартышат. Сиздер да ушинтип тартканга аракет кылыңыздар кыздар. Сүрөт, видеого дагы музыка коюш керек. Ал тууралуу да мен сиздерге азыр видео тартамын. Сүрөттөрдү болсо ушинтип тартып киргизип кое берсеңиздер болот. Эгерде сиздер заказга алып жасайм деген болсоңуздар, анда сүрөт менен видео сиздерге өтө важный. Сиздердин тортуңуздарды сүрөт аркылуу жеткирип беришиңиздер керек. Эгерде тортуңуздар канчалык жакшы болсо дагы сүрөтүңүздөр начар болгон болсо, анда сиздин тортуңуз жакшы сатылбай калышы мүмкүн. Кыздар, видео тартып аткан убакта ушинтип үйгө жасаганыңызды аябай жакшынакай кылып кесип, эң жакшы тарелкаңыздарга салып, бир аз ушинтип коздогондон кийин мына ушундай кылып вилка менен, көрдүңүздөрбү? Ушинтип жеткирип бергенге аракет кылыңыздар. Аз да болсо өзүмдүн опытым менен бөлүшкөнгө аракет кылдым. Ал эми нол фонд болсо өзүбүз эле жасап алганбыз. Мындан алдыңкы видеолордо башкача түстү да жасасаңыздар болот. Мына ушундай кылып тортторумду дагы сүрөткө тартып, ушинтип сатамын. Сиздер да кылып көрүңүздөр. Сөзсүз түрдө пайдасын тийгизет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.